жасады. Көптөгөн башка мамлекеттерге Кыргыз элинин эркиндикке болгон умтулушун даңазалап, чыныгы демократ, улуу инсан экендигин дагы бир ирет дүйнө жүзүнө далилдеди. Өз тарыхыбызга, маданиятыбызга, каада салттарыбызга, элдин ишенимине таянган бийликти түптөдү. Мекенине ак эмгегин арнаган Кыргызстанды өнүгүү жолуна алып чыккан урматтуу Алмазбек Шакшеновичке таазим кылып, элибиздин атынан терең ыраазычылык билдирем. Сиз баштап берген кыргыз көчү өз жолун улайт. Кыргызстаныбызга, элибизге аруу тилек, адал мээнет менен өтөп берген ак кызматыңыз, эрдигиңиз, акылман көрөгөчтүгүңүз үчүн сиз Кыргыз Республикасынын баатыры, эң жогорку артықчылык даражасы ак сумкар өзгөчө белгисине татыктуусуз. Сизге элибиздин атынан чоң сыйлык менен тапшырам деген үмүттөмүн. Президенттик кызматка киришкенден кийин биринчи жарлыгым ушул жарлык болот. Урматтуу агайын туугандар. О жараткан, кыргыздын жаңы ажоосун кырсыктын барасынан сакта, душмандын жаласынан сакта, дос көрүнүп кас болгондон сакта, жанымда жүрүп өч болгондон сакта. Соке досум, берекет жаныңдан кетпесин, бак дөөлөт башыңдан кетпесин, жорткондо жолуң шыдыр болсун. Жолдошуң касиеттүү кыдыр болсун. Жараткан ар дайым сени колдосун. Аман бол, бактылуу бол соке досум. Элибизге ак жолтой ажа бол соке досум. Амин. Амин. Кече бир мисал келтирдим эле да. Момундай болуп чыркырап чындыкты бетке айткан көк жалдардан коркпош керек. Себеби алардын зыяны жок. Кече Атамбаев айтпадыбы? Ушунча жыл ун чыкпай жүрүп, аркама аябай каттуу канжар сайды деп. Ун чыкпай жүргөндөр сайышы мүмкүн. Момундай болуп каттуу пикирин айтып жүргөндөр эч качан арттан бычак сайбайт. Себеби алардын мүнөзүнө туура келбейт бул. Эми бир санды карап көргүлө. Ыркырап гүрүлдөп Токойдун кожоюнубуз деп жүргөн аюулар бир жылда канча кишини өлтүрөт экен? 20га жетпейт экен. Ыркырап жүргөн жолборстор бир жылда канча киши өлтүрөт экен? Алардын да саны 20га жетпейт экен. Мына арыстандарды, жолборсторду, аюуларды бардыгын бириктирип келсең 70ке жетпейт экен. Бардыгын өлтүргөн бир жылда. Көзгө көрүнбөй жүргөн чиркей 2.700.000 кишини өлтүрөт экен бир жылда. Мына силерге керемет салыштырма. Баягы дүркүрөп чыккан саясатчылардан коркпогула президенттер. Алар эч качан артыңдан бычак сайбайт. Алар андай мыкаачылыкка барбайт. Ушул алар ачык айтат, пикирин ачык айтат. Ката кетирген болсо кечиримдүү болот, кечирип. Мына кече кеткен кишини аябай каттуу айтып баштаганда мен кайрылбадым. Эми кеткен кишини жөн эле койбойлубу деп. Жөн эле койгулачы эми депчи. Мына эң коркунучтуусу жаныңда жүргөндөр коркунучтуу. Ызылдап көзүңө көрүнбөй жүрүп алып, ошол жана чиркей сыяктуу 2.700.000 кишини өлтүрөт экен бир жылда. Байкап карап көргүлө да. Көзүңө да көрүнбөгөн нерсе да. А бүгүн кыргыз саясатчылар дагы үйдө да жок, чүйдө да жок, дөңдө да жок, ойдо да жок саясатчылар бар да. Ун чыкпай тымпыйып жүргөн саясатчылар бар. Жана жер телөөнүн ичине кирип кеткендер да. Ошолор элге көрүнбөй, үнүн чыгарбай мамлекетти өлтүрүп атат. Ошол акча жасап атат, ун чыкпай жана чиркейге окшоп жүрө берет да, эч көрүнбөйт. Баары уктаганда барып, акырын канын соруп коет. Тып-тынч. А могул күркүрөп жүргөндөрдөн зыян тийбейт. Андан сактанбай эле койгула. А мен болоюн деп кичинесинен даярданган, кээде жаңылышкандыр, кээде мүдүрүлгөндүр, кээде кулагандыр, кээде ыйлагандыр. Ошондой болуп такшалган ер азаматтарды эмне үчүн койбой атабыз? Эмне үчүн жалаң сүйрөлгөндөрдү алып келип атабыз? Сүйрөп келип атабыз да себеби. Бул дагы Атамбаевдин сөзү, меники эмес. Притащил деди. Анан дагы айтып коет, мен түшүнбөйм, эмнеге ушунча жыл буларды сүйрөп жүрдүм экен деп. Анын сөзү бул дагы. Мен түшүнбөйм дейт, эмнеге сүйрөп жүрдүм экен ушунчалык кылып. Бир агасын элчи кылдым дейт. Бир агасын бир эмес эки жолу, бир инисин бир эмес эки жолу төрага кылдым дейт. А мунун эч кандай кадыр баркы жок экен дейт. Кадыр баркы жок, бирок 20 жыл сүйрөп келдим дебеди. Демек ошол сүйрөп келгенин кесепети каргышы кимге тиет? Элдин убалы кимге? А мен болом деген азаматтарды эмне үчүн чыгарбай атасыңар? Сүйрөлүп жүргөндөр. Бул кайгы, улуттун кайгысы.